Салаттарды сиздер сабактарды кызыктуу өтүүнү кааласаңыздар, анда Филиппити сайтын колдонсоңуздар болот. Филиппити сайтын колдонуу үчүн Chrome браузерин ишке киргизесиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин сайтка кирүү үчүн адрестик жолчого сайттын адресин жазасыз. Сайттын адреси filippity.net деп жазылат. Сайттын адресин жазгандан кийин клавиатурадан Enter клавишасын басканыбызда сайттын башкы бети ушундай болуп жүктөлөт. Сайтка эч кандай катталуунун кажети жок. Сайт менен иштөө үчүн Google аккаунт жана Google таблица болсо жетиштүү. Сайттын страницасы англис тилинде ачылат. Эгерде сиздер англис тилине түшүнбөй жатсаңыздар, анда сайттын страницасын орусча которуп алсаңыздар болот. Ал үчүн адрестик жолчонун оң тарабында турган перевести эту страницу деген баскычты басып, русский дегенди тандап койсок, сайттын страницасы орусча которулат. Бул жерде сайтта 20га жакын шаблондор бар. Бул шаблондорду өзгөртүп алып, биз сабактарды кызыктуу өтсөк болот. Эми бул жерде үчүнчүдө турган Викторина Филиппити шаблонун колдонууну үйрөнөбүз. Бул жерде сиздер өзүңүздөрдүн викторинаңыздарды, башкача айтканда өзүңүздөрдүн оюнуңуздарды түзүп алып, окуучулар менен биргеликте сабактарды кызыктуу өткөрсөңүздөр болот. Бул шаблонду өзгөртүү үчүн инструкция баскычын басабыз. Инструкция баскычын басканыбызда бул шаблон менен иштөө жөнүндө инструкция чыгат. Эгерде кайра англис тилине которулуп калса, бул жерден страницаны кайра орусчага которуп алып иштесеңиздер болот. Бул жерден шаблонду өзгөртүү үчүн биринчиде турган сделайте копия этого шаблона деген жерден этого шаблона деген шилтемени басабыз. Шилтемени басканыбызда бул жактан копия документа деп чыгат. Бул документтин копиясын түзүү үчүн создать копию баскычын басабыз. Создать копию баскычын басканыбызда Google таблица жүктөлөт. Google таблица жүктөлөт. Бул жерде викторинанын суроолору, категориялары жана упайлары жазылган. Бул жерде категория 1, категория 2 деп 6 категория жана финалга бир категория кошуп коюптур. Эгер сиздер кааласаңыздар, категориялардын санын өзгөртсөңүздөр болот. Санын азайта турган болсоңуздар, кайсы бир категорияны өчүрүп, мисалы 6 категорияны өчүрүп, категориялардын санын азайтып алсаңыздар болот. Эгерде категориялардын санын көбөйтүүнү кааласаңыздар, анда бул жерге мамыча кошуп, категориялардын санын көбөйтүп алсаңыздар болот. Ал эми сол тарабында упайлар көрсөтүлүп турат. Бул жерде 100Q дегени 100 упайлык суроо. Бул жерде ушул жерге суроо жазабыз, 100 упайлык суроо болот. Бул жерде Q дегени Quiz дегени вопрос, question дегени, башкача айтканда вопрос дегени, ал эми A дегени ушул суроонун жообу болот. Сиздер кааласаңыздар, бул жердеги упайларды өзгөртүп алсаңыздар болот. 50 упай, 100 упай, 150 упай деп өзүңүздөр каалагандай упай кылып. Бул көк болуп турган, көк фондогу ячейкаларды өзгөртпөйсүздөр. Ал эми бул жака суроо экинчи сапта категориялардын аталыштары турат. Бул аталыштарды сиздер өзгөртүп алсаңыздар болот. Мисалы, биринчи математика категориясы. Бул жерден категорияларды сиздер каалагандай кылып өзгөртүп түзүп алсаңыздар болот. Математика категориясы, андан кийин адабият категориясы, музыка категориясы, география категориясы, физика категориясы, химия же болбосо спорт категориясы, андан кийин биология категориясы деп категориялардын аталыштарын өзгөртүп алсаңыздар болот. Эми бул жерге суроону жазабыз. 100Q дегенге сөзсүз түрдө суроо жазылыш керек. Бул жердеги текстти өзгөртөбүз. Бул жерге мисалы математикада
Математикада каалагандай сандарды жазуу үчүн канча цифра колдонулат? Андан кийин 100А деген ячейкага математика категориясындагы ушул суроонун жообун жазабыз. Бул жерге 10 цифра деп жообун жазып коёт. Андан кийин 200 упайлык суроо жазабыз бул жерге. Эми бул жерде эң кичине натуралдык санды атагыла деп коелу. Эми бул жака 200А дегенге ушул суроонун жообун жазабыз. 1 деп коелу. Бул жерде суроого, мисалы, сиздер сүрөт кошууну кааласаңыздар, ушул тексттен кийин мына эгер сүрөт кошууну кааласаңыздар, бул жерди өзгөртүү үчүн адрестик строка формуладан өзгөртөсүздөр. Бул жерге интернеттен сүрөттүн ссылкасын бул жака алып келип коюшубуз керек. Сүрөттүн ссылкасын коюунун өзүнүн эрежеси бар. Биринчи кезекте сүрөттүн ссылкасын көчүрүп келебиз. Ал үчүн бул жактан жаңы вкладка ачабыз. Жаңы вкладка ачкандан кийин бул жака числа деп эле орусча жазып издейли. Числа деп орусча жазып энтерди басканыбызда мына бул жерде сандар тууралуу сайттар чыгат. Эми биз сандар тууралуу сүрөттөрдү алуу үчүн бул жерден картинки вкладкасын тандайбыз. Картинки вкладкасын тандаганыбызда жалаң сандар жөнүндө сүрөттөр чыгат. Эми бул жерден ушул сүрөттү алуу үчүн мыштын көрсөткүчүн сүрөттү алып барып сол жак баскычын бир жолу басып койсок, сүрөт өзүнчө бул жака вкладка болуп ачылат. Бул сүрөттүн шилтемесин алуу үчүн сүрөткө мыштын көрсөткүчүн алып барып, мыштын оң жак баскычын бассак, контексттик меню чыгат. Контексттик менюдан копировать real картинки командасын тандап койсок, сүрөттүн шилтемеси көчүрүлөт. Шилтемени коюу үчүн кайра Google таблицага кайтып келебиз. Google таблицага келгенден кийин эми бул жерге шилтемени биз тексттен кийин койсок да болот, же тексттин алдына койсок да болот. Шилтемени коюу үчүн сөзсүз түрдө 2 чарчы каша ачабыз. Андан кийин image деп жазабыз. Image деп жазабыз дагы. Кош чекип коебуз. Кош чекип койгондон кийин пробел калтырабыз дагы, боштук калтырып туруп, андан кийин бул жерге ссылканы алып келип коебуз. Мыштын оң жагын басабыздан ставить командасын тандасак, ссылка коюлат. Ссылкадан кийин шилтемеден кийин сөзсүз түрдө 2 чарчы кашаны жаап, анан энтерди басып коебуз. Мына бул жака шилтеме коюлду. Эми үчүнчү суроого мисалы экинчи баскычтагы амалдарды атагыла деп коелу. Жанагы сүрөт койгондо сиздер кандай типтеги сүрөттөрдү койсоңуздар болот. Кандай типтеги файл сүрөттөрдү койсоңуздар болот. PNG, JPEG, GIF, башкача айтканда кыймылдуу, анан веб расширениядагы сүрөттөрдү койсоңуздар болот. Эми бул жерге видео кошууну кааласаңыз, эгерде үчүнчү суроого, анда сөзсүз түрдө тексттен кийин шилтеме койсоңуздар да боло берет, же тексттин алдына койсоңуздар да боло берет. Бул жерге шилтеме коюу үчүн интернеттен биз видеону таап келебиз. Ал үчүн жаңы вкладка ачабыз. Бул жакка мисалы арифметикалык амалдар дейик. Арифметикалык амалдар. Бул жерден арифметикалык амалдарды тандап коелу. Анда бул жерде мына видео. Эгерде видеолор чыкпаса, бул жерден видео деген тандап койсок, бул жактан видеолор чыгат. Бул жерден ушул видеонун
шилтемесин алуу үчүн видеону тандайбыз. Видеону тандаганыбызда видео жүктөлөт. Бир аз күтүп турабыз. Толук ачылганга чейин бул жактан баскычтар чыгат. Бул жерден биз видеону пауза кылып койсок болот. Пауза кылып койдук. Андан кийин видеонун шилтемесин алуу үчүн бул жерден видеонун асты жагында поделиться баскычы бар. Поделиться баскычын басабыз дагы. Бул жерден копировать баскычын бассак, шилтеме көчүрүлөт. Эми бул шилтемени Google таблицага алып барабыз дагы. Бул жерге коюп коебуз. Азыр бул жерге коюу кыйыныраак болсо, строка формулга мушталып барып эле бул жерге бассак курсор пайда болот. Муштун оң жагын басып туруп, ставить баскычын басышыбыз керек. Шилтемени коердон алдын сөзсүз түрдө эки чарчы каша ачабыз. Эми YouTube'дагы видеонун шилтемесин коюуда чарчы кашадан кийин эч кандай текст жазбастан эле бул жерге шилтеменин өзүн коюп кете берсек болот. Андан кийин эки чарчы кашаны басып, Enter клавишасын басып коебуз. Бул жерге шилтеме коюлду. Үчүнчү суроого видео дагы кошулду. Андан кийин 300А дегенге ушул суроонун жообун жазып коебуз. Мисалы бул жерге жоопту көбөйтүү жана бөлүү деп жооп жазып коебуз. Жана башка 400, 500 деп упайларды кошуп кете бересиздер. Бул жерден 1000 сапка чейин кошсоңуздар болот. Бул жерде азыр дагы кошуп 600 упай, 700 упай, 800 упай жана башка кошуп кете берсеңиздер болот. Эми адабият категориясына, мисалы, бул жерден Чыңгыз Айтматов канчанчы жылы туулган деп коелу. Андан кийин бул жака жообун жазып коебуз. Жоопко 1928. Эгерде сиздер сүрөттөрдү суроолорго кошсоңуздар да болот, жоопторго кошсоңуздар да болот. Эгерде жоопко кошууну кааласаңыздар, жооптогу тексттен кийин койсоңуздар да болот шилтемени, же тексттин алдына койсоңуздар да болот. Бул жактан жанагындай эле биз сүрөттү издеп таап келебиз интернеттен. Бул жерге Чыңгыз Айтматов деп жазып, Enter клавишасын басканыбызда Чыңгыз Айтматов жөнүндө сайттардын тизмеси чыгат. Бул жерден биз сүрөттү алуу үчүн картинки вкладкасын тандасак, Чыңгыз Айтматовдун сүрөттөрү чыгат. Бул жактан сүрөттү тандайбыз. Сүрөттү тандагандан кийин сүрөттүн шилтемесин алып көрсөтүлгөндөй муштун оң жагын басуу менен бул жерден copyright real картинки дейт. Андан кийин Google таблицага кайтып келебиз. Google таблицага келгенден кийин бул жерден биз шилтемени коюшубуз керек. Сүрөттүн шилтемесин коюу үчүн сөзсүз түрдө эки чарчы каша ачабыз. Андан кийин image деп сөзсүз түрдө жазабыз. Видеонун шилтемесин койгондо эч кандай текст жазбайбыз. Кош чегип коебуз дагы, боштук калтырып туруп, бул жерге шилтемени коебуз. Мына шилтеме коюлду. Узун шилтеме болсо эч кандай чочулабастан эле чарчы кашаны коебуз. Мына эки чарчы кашаны коебуз. Мына акырына эки чарчы каша коюлду. Андан кийин Enter клавишасын басып коебуз. Шилтеме коюлду суроого. Бул жерден шилтеме ушундай чыгып калышы мүмкүн. Эгерде ушундай чыгып калса, чочулабаңыздар. Бул шилтеме окуучуларга көрүнбөйт. Андан кийин 200 рупайлык суроону жазып кетсек болот. Эгерде сиздер окуучуларга бонустук суроолорду кошууну кааласаңыздар, бонустук суроолорду кантип кошобуз? Бонустук суроолорду кошуу үчүн бул жерде мисалы математика категориясына кошуп көрөбүз. Ушундай кылып сиздер бардык категорияларга суроолорду жазып чыгасыздар өзгөртүп.
математика категориясына бонустук суроо кошуп көрөлү. Бонустук суроо кошуу үчүн бул жерден мисалы 400 рупайлык суроого биз бонустук суроо кошолу. Бонустук суроо кошуу үчүн сөзсүз түрдө суроонун алдына 3 жылдызча кошобуз. 3 жылдызча жазып туруп суроо жазсак, бул суроо бонустук суроо болот. Бонустук 3 жылдызчаны койгондон кийин эч кандай боштук койбойбуз. Боштук койбостон эле сразу суроону жазабыз. Кандай сандар, бул жерге мындай жазайык. Кандай буйрутмалар рационалдык буйрутмалар деп аталат деп суроону жазалы. Бул жерден эгерде текстте кандайдыр бир ката кетип калса, ошол суроо жазылган ячейканы тандайбыз дагы. Бул жерден строка формуладан өзгөртөбүз. Бул жерде азыр ушул жерде ката болуп калыптыр. Өзгөртүп энтерди басып койсок өзгөрөт. Андан кийин 400А дегенге ушул суроонун жообун жазып коебуз. Бүтүн жана өзгөрмөлүү буйрутмаларды камтыган буйрутмалар деп жоопту жазып коелу. Ушундай кылып бардык категорияга суроолорду кошуп өзгөртүп алсаңыздар болот. Эгерде бонустук суроолорду кошууну кааласаңыздар, суроонун алтына ушундай кылып 3 жылдызча коюп жазасыздар. Бардык суроолоруңуздарды жазып алгандан кийин эми бул шаблонду кантип иштетебиз? Шаблонду иштетүү үчүн сөзсүз түрдө интернеттен публикация жасаш керек. Биринчи кезекте бул жактан биз листтин аталышын кааласак өзгөртүп алсак болот. Листтин аталышын өзгөртүү үчүн ушул листтеги стрелканы басабыз. Андан кийин бул жерден переименовать баскычын басабыз. Баскандан кийин аталышын өзгөртүп койсок болот. Бул жерге суроолор деп жазып туруп энтер басып койсок аталышы өзгөрүп калат. Ал эми экинчиде турган листти өзгөртпөйбүз жана өчүрбөйбүз. Эми бул шаблонду иштетүү үчүн сөзсүз түрдө интернеттен публикация кылышыбыз керек. Ал үчүн бул жактан файл вкладкасын тандайбыз. Бул жерден поделиться баскычын басабыз. Андан кийин бул жерден опубликовать в интернете деген баскычты басабыз. Бул жерден опубликовать баскычын басабыз. Андан кийин бул жерден ОК деп подтверждение кылабыз. Ушундай шилтеме чыгат. Бул жердеги шилтемени көчүрбөйбүз. Бул жерден жөн гана терезени жаап коебуз. Андан кийин шилтемени алуу үчүн бул жерден экинчиде турган листти тандайбыз. Бул жакта шилтеме чыгып калат. Ушул шилтемеге мыштын көрсөткүчүн алып барып турсак, астынан копировать баскычы чыгат. Копировать баскычы бассак, шилтеме көчүрүлөт. Бул шилтемени мессенджерлер аркылуу окуучуларга жөнөтүп койсок да болот. Же болбосо бул жактан жаңы вкладка чалдырган бул жерге шилтемени коебуз. Шилтемени коюп, Enter клавишасын басканыбызда бул викторина жүктөлөт. Викторина жүктөлдү. Бул викторинаны сиздер проектордун жардамында же интерактивный досканын жардамында чоң кылып экрандан чагылдырып койсоңуздар болот. Эгерде интерактивный доска боло турган болсо, сиздер маркердин жардамында ушул суроолорду бассаңыздар автоматтык түрдө ачыла берет. Сол тарабында турган булар командалар. Сиздер командаларга бөлүп койсоңуздар да болот.
же болбосо жеке окуучулардын аттарын жазып чыксаңыздар да болот. Бул жерге мисалы биринчи тайпа деп коелу, андан кийин экинчи тайпа деп коелу, экинчи тайпа, үчүнчү тайпа, үчүнчү тайпа, каалаган сандагы тайпаларга бөлүп алсаңыздар болот. Азыр бул жерде 4 команда турат, башкача айтканда 4 тайпа турат. Бул жерден сиздер эгерде 4-чү тайпаны өчүрүүнү кааласаңыздар, бул жерден минус басып койсоңуздар, тайпалардын саны азаят. Эгерде тайпаларды көбөйтүүнү кааласаңыз, анда бул жерден плюс баскычын басып, тайпалардын санын көбөйтүп берсеңиздер болот. Бул жерге же классыңыздагы ар бир окуучунун аттарын жазып чыксаңыздар болот, ар бир окуучунун жооп бергенине жараша белгилеп турасыздар. Ал бул жерден тайпалардын санын азайталы, андан кийин бул жакта категориялар турат, бул жерде упайлар турат. Эми окуучуга мисалы 100 окуучу математика категориясын тандады. Математика категориясынан кийин 100 упайлык суроону тандай турган болсо, мыштын көрсөткүчүн 100гө алып барып туруп, сол жак баскычын басып койсок, мына математика категориясындагы 100 упайлык суроо чыгат. Бул жерден окуучулар суроону досадан окушат дагы, өздөрүнүн жообун айтышат. Башкача айтканда, тайпалар ушул суроого жооп беришет. Кайсы тайпа биринчи жообун айтса, жообун текшеребиз. Жообун текшерүү үчүн мыштын көрсөткүчүн ушул суроого алып барып туруп эле, сол жак баскычын басып койсок, жооп чыгат. Мына эгерде биринчи тайпа туура жооп берген болсо, бул жерден ичканы басып коебуз. Эгерде туура эмес жооп берген болсо, баспай эле коебуз. Андан кийин дагы мына бул жерде үчүнчү тайпа дагы туура эмес жооп берди. Кайсы тайпалар туура эмес жооп берсе, X'ти басып коебуз. Эгерде экинчи тайпадан туура жооп берсе, экинчиге дагы птичка коюп коебуз. Кийинки суроону чыгаруу үчүн ушул жерде эмне мыштын сол жак баскычын басып, кийинки суроо чыгат. Мына кайсы суроо кетсе, бул жерден ушундай болуп түсү өзгөрүп калат. Андан кийин 200 упайлык суроону басалы. 200 упайлык суроону басканыбызда мына жанагы кошкон сүрөтүбүз бул жакка сүрөт менен чыгып калат. Эми бул жерден кечиресиздер, мына жерде бир тамга кошулуп кетиптир. Кийинки жолу ойноткондо өзгөртүп койсок болот. Бул жерден тайпалар өздөрүнүн жообун айтышат. Тайпалар жообун айткандан кийин жоопту текшеребиз. Мына 1. Эгерде кайсы тайпа туура жооп берген болсо, мына птичка коебуз. Туура эмес жооп берген тайпаларга крест коюп коебуз. Андан кийин дагы бассак, кийинки бул жерден эгерде башка категорияны тандай турган болсо, мисалы адабият категориясын тандай турган болсо, 100 басабыз. Бул жерден мына окуучулар жоопту айтышат. Жоопту текшерүү үчүн бул жерден мыштын сол жак баскычын басып койсок, бул жакта 1928 деп турат. Демек туура жооп берген болсо, бул жерден мисалы биринчи тайпа менен үчүнчү тайпа туура жооп берди, экинчи тайпа туура эмес жооп берди. Андан кийин дагы мыштын сол жак баскычын басабыз. Эми бул жерден 300 деген 300 упайлык суроону ачалы математика категориясынан. Бассак, мына экинчи баскычтагы амалдарды атагыла. Бул жерден мына видео дагы чыгат. Кааласаңыздар окуучуларга арифметикалык амалдар жөнүндө маалымат берүү үчүн бул жерден видеону басып койсоңуздар, видео көрсөтүлө баштайт. Андан кийин окуучулардын жоопторун текшерүү үчүн бул жерден плейге алып барбайсыздармышты. Бул жакка алып барып, сол жак баскыч бул жерден плей болуп калат экен. Бул жерге алып чыгып туруп, суроого сол жак баскычын бассак, жооп көрүнөт. Бул жерден сиздер биринчи эле тайпа туура жооп берди, калган тайпалар туура эмес жооп берди. Бул жерден бассак, кайра категорияларга кайтып келебиз. Эми эң акыркы категория бул жакта көрүнбөй турат. Бул жерде азыр эң акыркы категорияны чыгаруу үчүн ушул белгини бассак, мына биология категориясы. Бул жерден бассак, биологияга тиешелүү суроолор чыгат. Бул жерден мисалы
белгиледи. Туура жооп берди. Мына. Эгерде эң акыркы категория көрүнбөй атса, бул жактан сиздер ушул белгини бассаңыздар, категориянын аталышы чыгат. Категориянын аталышын басып койсоңуздар, ошол категорияга тиешелүү суроо чыгат. Эми бул жердеги баскычты карап көрөлү. Бул жердеги баскычты баса турган болсок, бул жерде мисалы биринчиде турган таймердин белгисин бассак, биз ар бир суроого таймер берип койсок болот. Мисалы бул жерде 30 секунда деп турат. Сиздер өзүңүздөр каалагандай убакытты белгилеп өзгөртүп койсоңуздар болот. Өзгөрткөндөн кийин окей баскычын басасыздар, бассаңыздар таймер кошулат. Азыр бул жерде мисалы адабият категориясынан 200 упайлык суроону тандасаңыздар, бул жерде мына автоматтык түрдө таймер иштеп атат. Таймер бүткөнгө чейин окуучулар ойлонуп жооп берсе болот. Азыр таймер бүткөндө кандай болот? Басып койсок, таймер токтоп калат. Таймерге мыштын көрсөткүчүн алып барып басып койсок, таймер токтоп калат. Таймер бүткөнгө чейин күтүп туралы. Эгерде таймер бүтсө, кандай билдирүү чыгат? Бул жерде мына таймер бүттү. Андан кийин окуучулардан сурай берсек болот. Эгерде таймер бүткөнгө чейин окуучулар жооп берүүнү кааласа, таймер токтотуп коюп, окуучулардын жообун уксак болот. Бассак, мына жооп чыгат. Кайсы тайпа туура жооп берсе, кичке коебуз, туура эмес жооп бергендерге крест коебуз. Бул жерден ушул белгини баса турган болсок, белгилер түрүндө чыгат. Бул жерден админ аны басып койсок, кайра категориялар бизге көрүнөт. Ушундай кылып сиздер өзүңүздөрдүн викторинаңыздарды, башкача айтканда оюнуңуздарды түзүп алып, сабактарды кызыктуу өткөрсөңүздөр болот. Эми бул публикация болгон викторинаны сиздер өчүрүп салууну кааласаңыздар, кантип өчүрөсүздөр? Бул жерден викторинаны ойнотуп бүткөндөн кийин бул вкладканы жаап кое беребиз. Андан кийин бул жерден ушул шилтемени өчүрүп салуу үчүн төмөн жакка листтин аталышына мышты алып барабыздагы ушул жерде стрелканы басып туруп, бул жерден удалить баскычын басабыз. Андан кийин бул жерден окей баскычын басып, страницаны листти өчүрүп коебуз. Андан кийин бул документтагы публикация болгон. Бул публикация болгон документти интернеттен алып коюу үчүн бул жактан файл вкладкасын тандайбыз дагы. Бул жерден поделиться тандайбыз. Андан кийин опубликовать в интернете деген баскычты бассак, бул жактан мына отменить публикацию деп турат. Ушул жерден отменить публикацию деген баскычты басып, бул жерден окей деген баскычты басып койсок, мына биздин викторинабыз интернеттен публикациядан алынып калды. Ушундай кылып алып койсоңуздар болот. Ушул Филиппити сайтында викторина Филиппити шаблонун колдонуп, өзүңүздөрдүн викторинаңыздарды, өзүңүздөрдүн оюнуңуздарды түзүп, окуучулар менен биргеликте сабактарды кызыктуу өткөрсөңүздөр болот.